Салмастарбы. Емесе Геошунду программасы. Кече күнү Элалык аялдар күнүндө чылкы эркек милиция жүрүшкө чыккан кыздардын митингин күч менен таратты. Алар аялдардын зордук зомбулукка туш болуп жатканына каршы чыккан. Кыргызстандагы абал тууралуу элалык маалымат каражаттары дээрлик кабарлабайт. Бирок бул окуя тууралуу Нью-Йорк Таймста, Евроньюста айтып чыкты. В Бишкеке в ходе демонстрации были задержаны. Бишкекте демонстрация учурунда ондогон адам кармалды. Аларга маска кийген кишилер чабуул жасап плакаттарын айрыган. Андай аракеттерге милиция тоскоолдук кылган эмес. Чабуул койгондор кеткенден кийин гана милиция аларды кармай баштаган. Пакистанда демонстрацияга чыккандарга каршы консервативдүү күчтөр колдоо көрсөткөн жок. Жана аларга каршы таш менен союл ыргытты. Бросали участников шествия камнями и палками. Мынчалык шерменде окуялар тоталитардык мамлекеттерде гана болот. Тартип коргоо органдары кайсы бир бейбаш топторду жалдап алып, аларды өз максатында пайдаланат. Атамбаевдин учурунда дагы өкмөт тарабынан бир нече бейөкмөт уюм түзүлгөн жана алар жарандык коомдун атынан өкмөттүн саясатын жүргүзүп келген. Кече күнү жеңиш аянтына 40 чоро кыймылынын жетекчилеринин бири да келди. Биз бир гана жанагы ЛГБТнын болду. Башка нерсе каршы эмес. Ошол эле феминист топтор эгерде жакшы бир иш-чара өткөзөбүз деп бизге кайрылса, мисалы чогуу эле өткөргөнгө да даярбыз. Жанагы имена меме боюнча, аялдардын укугу, жаш балдардын укугу боюнча макулбуз биз ага. Бирок булар ошол нерсени жамынып, ошол социалдык көйгөйлөрдү жамынып туруп, гей пропаганда кылып атпайбы? Да, ошондой белгилерди байкадыңыздарбы сиздер азыр? Айтып атпайсызбы? Байкадык. Азыр мен жаңы эле көрдүм, чай куйбай мисалы. Баягы эле былтыркы эле нерселер плакаттарды көтөрүп жүрөт да. Чай коюп, кимди бирөөгө алай болбойм же колонизация каршымын деген урандардын ЛГБТ маселелерине эч тиешеси жок. Бирок тиешеси болсо дагы кыз келиндерге күч колдонууга ал себеп катары колдонулбаш керек. Кыздардын плакаттарын айрып провокация уюштургандарга милиция тоскоолдук кылбаганы милициянын дагы, алардын башчыларын да толук дискредитациялы жана аларга ишеним жоголду. Кимдир бирөө милицияны сындаганда алар биз канчалык жаман болсок дагы башыңарга иш түшкөндө силер баары бир жардам сурап бизге келесиңер деп жооп кайтарат. Банкирлер дагы бизди канчалык жаман көрсөңөр да акчаңарды сакташ үчүн бизге алып келесиңер деши мүмкүн. Бирок баары бир банкирлер элдин эсебинен байып, милиция болсо кыйноо аркылуу күнөөнү күнөөстөрдүн мойнуна алдырып жатат. Бирок кечээки митинг болгон жерге башка аялдар дагы келген. Аларга милиция тийген эмес. Анткени алар жүрүш баштайлы дегендерди күнөөлөп, алар батыштын акчасына кыргыздын улуттук баалуулуктарын саткандар деп жатты. Акыркы мезгилде батыштын кандай болбосун саясатына каршы чыгып, ал күрөштө курал катары кыргыздын үй бүлөлүк жана улуттук каада салты пайдаланылууда. Макул болгондорду кордош керек. Тура милициялардын кылып атканы, органдын кылып аткан ишине мен кошулам. Мен да сүйрөмөкмүн азыр. Себеби ушуларды сүйрөдү деп иш козгоп койсун мага, камаза камап койсун. Себеби буларга жол бербешибиз керек. Биз жол бере тургандай, биз кыргыздар улуу элбиз, касиеттүү элбиз. Биз кыргыз деген гана канча бир атыбыз, затыбыз биздин бүт дүйнө жүзүндө таанымал кыргыздарбыз. Ушинтип улуу касиеттүү элдин илим же спорт тармагында эмес, алсыз кыздарга күч колдонуу аркылуу дагы бир жолу даңкы чыкты. Акыркы 2-3 айда эле балта менен чабылып, же чачына өрт коюлуп, же тамакты жай жасап жатасың деп күйөөлөрүнүн колунан бир нече келин ажал тапты. Бирок алардын арасынан андай окуяларды сынга алгандын ордуна ошондой тартипти толук колдогон аялдар дагы чыгууда. Албетте, коронавирус жайылып, көп адам катышкан бардык той топурлар токтотулуп жатканда, мындай жүрүш уюштуруунун кереги деле жок болчу, бирок митингге чыккан кыздарга каршы күч колдонуу андан бешбетер кереги жок эле. Кайсы бир министр же премьер чогулгандарга келип, алардын маселелерин угуп, калп болсо да убада берип кетсе болмок, бирок ал үчүн кимдир бирөө элди жана коомду сыйлаш керек. Ошол себептен эл да милицияны көп сыйлабайт. Ошондо саламатта калыңыздар.